Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн биз билинчик жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач идишке 2 жумуртканы чактым. Екі аш кашык кум шекер, жарым чай кашык туз коштум. Венчик менен аралаштырабыз, миксер менен шарт эмес. Жарым литр жылуу сүт кошобуз. Аны аралаштырабыз. Унду аз-аздан кошуп, элгеп кошобуз. Унду бөлтөктөрү калбаш керек. Сылык болгуча аралаштырабыз. Жарым чай кашык сода коштум. 2 аш кашык өсүмдүк майы коштум. Өсүмдүк майын акырында кошсо, камыр сковородкага жабышпайт. Üstünü жаап 10-15 минутка коюп турабыз. Сковородка кол күйө турганда кызытып, бир өсүмдүк май менен майлап алабыз. Менин сковородкам кичинелик үчүн аз эле куюп бышырам. Bir beti bıştı. Almaştırıp alabız. Buna birinchimiz bıştı. İkincisini bışırabız. Kalgandарын да ушинтип бышырып алабыз. Мына биздин билинчик даяр болду. Мына өтө жумшак, ийкемдүү билинчиктердин бири болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.